Урматтуу мекендештер, урматтуу партиялаштар, достор. Мен ушул жылдын 20 мартына партиянын кезексиз 13-чү съездин чакырдым. Эмне үчүн? Быйыл апрель окуяларынын 10 жылдыгы. Мамлекет да бул окуяны белгилеп жатат. Биздин алдыбызда төмөндөгү суроолорго жооп күтүп турат. Эл күтүп атат. Биз күтүп атабыз. 10 жылдагы революция максатына жеттиби? Кыялдарыбыз орундалдыбы? Эмне жетишкендиктер, эмне кемчилдиктер болду? Биз атамекен ушул жылдары эмне кыла алдык? Эмнени кыла албай калдык? Ушул суроолорго жооп беришибиз керек. Урматтуу партиялаштар, Садыкшер ушул жерде айтып өттү. Партиянын буту буталып, тили буулуп турат. Анткени партиянын лидерлери заложник болуп турушат. Ошон үчүн партия ачыла албай атат деп айтты. Мен кандайдыр бир даражада бул жерде чындык бар деп эсептейм. Урматтуу партиялаштар, сиздер биз жөнүндө ойлонбогула. Сөзүбүздү ачык айтып, позициябызды билдирген сапатыбыздан биз баш тартпашыбыз керек. Мына ушул 7 апрелге чейин коомдо дискуссия болот. Мен айткан суроолорго баарыбыз жооп бергенге аракет кылабыз. Чындык баабызды беришибиз керек. Кетирсек кемчилдигибизди моюнга алышыбыз керек. Жетишсек ийгилигибизди сыймыктануу менен айтышыбыз керек. Бүгүнкү конференциянын күн тартибинде Кыргызстандагы бүгүнкү экономикалык саясий кырдаал жөнүндө бир-эки ооз сөз айтып коеюн. Авал чата. Экономиканын өсүшү басаңдады. Түз инвестиция Кыргызстанга келбей калды. Өлкөдөн акча качып атат. Өзүбүз Кыргызстандан алып башка өлкөлөргө сатып атабыз. 5 жылдан бери биринчи жолу ушул жылы мигранттардан келген переводдордун көлөмү азайды. Бир мисал айтып койгум келет. Мирзаев чечим чыгарыптыр. Кыргызстанда 1000 деген өзбек студенттер окуйт экен. Кыргызстанга окуш үчүн акча таштайт экен. Ошол жерде жашап жүргөн үчүн да дагы акча таштаса керек. Эмне үчүн алар акчаны ал жака таштайт? Өзүбүзгө келип берсин деп 1000 деген студенттерин быйыл шашылыш түрдө өзүлөрүн алып кетип отурат. Айыл чарбабызга да ушундай. Жеңил өндүрүш тармагында дагы Өзбекстан менен чегара ачылганда биз утулуп атабыз. Соодада тууган жок дегендей, эл аралык мамилелерде дагы коңшулук, достук, тууган деген мамиле болбогондугу ушул мисалдан көрүнүп турбайбы? Студенттерди, балдарды жаман идеология үйрөнөт дейби, жаман адат үйрөнөт дейби, же биздин актыбыз Кыргызстанга кетип калат дейби, бизден алып качып алып кетип атышат. Өкмөт жөнүндө парламент элемес. Бүгүн өкмөт дагы эң төмөнкү элдин ишенимине ээ болуп турат. Бул өкмөттү Момбековдун
Sözümenen aytsam, beçel hükümet desek de болады. Şaltırı hükümet desek de болады. Hükümet emilgeni жоғалтты. Emilge көчөнүн колуна өтүп кетти. Мен bir эки мисал келтиргим келет. Уран өндүрүү маселеси боюнча. Эл көтөрүлдү. Өкмөт түштөн кийин эсине келип, бул идеядан баш тартты. Парламент мыйзам кабыл алды. Ат башыдагы сода логистикалык борборду өкмөт өзү чечкен жок. Аны дагы көчө эл чечти. Чек ара маселелери боюнча чыр чыгып, Жеңиш Разаковго ишеним жок деп, эл канча жолу айтса укпай жүрүп, аны дагы жакында отставкага кетиришти. Мен түрмөдө жатып, bir түкүрүк батыр чыгыптыр деп уктум. Ал келип бир түкүрдө эле өкмөт чалкасынан кетип, штрафтын ставкаларын азайтты. Бул эмнени билдирет? Өкмөттүн башчысы бул лидер болуш керек. Ал жол башчы болуш керек. Башка адамдарга караганда 1 жыл, 2 жыл, 3 жылдык мурун көрө билип, данышман болуп. Анан алдын ала план түзүш керек. Анын жетишерлик авторитети болуш керек. Популярдуу эмес чечимдерди эл наразы болсо дагы авторитеттин күчү менен сүйрөп өтүп кете алгандай болуш керек. Эгер авторитети жок болсо, жалтак болсо, эл ызылдап чуулдаганда эле ал кайра артка кайта берет. Бир дагы чоң улуу проекттер мындай болсо ишке ашпайт. Өкмөт жетекчи болгондун ордуна жетелеме болуп калды. Бул эң жаман баа. Коомдо башкаруу жок мамлекетте. Бул коркунучтун жеткен чеги. Бүгүн биз ушундай кооптуу кырдаалда жашап жатабыз. Эмне кылыш керек? Толук перезагрузка жасаш керек. Толук менен. Менден мурун сүйлөгөндөр айтып өттү. Аны биз бир эле жолун бүгүн таанып турабыз. Бул мыйзамдуу шайлоо жолу деп. Анын үчүн шайлоо таза, адилеттүү өтүш керек. Ошондо эл ананат. Ошондо чыныгы лидерлер тандалып келет. Кыргызстанда лидер жок эмес, бар. Алар өзүбүздүн арабызда эле жүрөт. Анын лидерлигин эл качан тааныйт? Качан элдин батасын алганда, анын лидерлигин эл тааныйт. Элден түз бата алып келген партиянын лидерлери өкмөт башына келиш керек. Шайлоодо кошелектордун жарышы эмес, личностьтердин, партиялык программалардын жарышы болуш керек. Бүгүнкү президент, өкмөт, парламент так ушундай шайлоолорду уюштуруп бериш керек. Алардын бул тарыхый милдети. Мен төмөндөгүдөн карылуу жасагым келет. Биринчи кезекте элге, шайлоочуга. Шайлоочунун авторитети бүгүнкүдөй эч убакта өскөн эмес. Кыргызстандын саясий системасынын борборунда бүгүн бир эле ар бир шайлоочу борборунда турат. Ханга салам айтпайт дегендер бүгүн шайлоочунун эшигин дубанадай сагынып келип, алардан бата сурайт, алардын добушун сурайт. Олигархтын да ошол жерге барат. Бийликтин партиясы да ошол жерге барат. Баары ошол жерге барат. Урматтуу тууган, урматтуу шайлоочу, өлкөнүн тагдыры сенин колуңда турбайбы? Чыныгы кожоюн сен турбайсыңбы? Бир күн болсо дагы ошол күнгү чечимиң 5 жылдык өлкөнүн тагдырын аныктай турбайбы? Biz özümüzdün ушул күчүбүздү, өзүбүздүн ушундай статусубузду сезе билбейликпи? Демек биз өлкөнүн алдында, балдарыбыздын келечегинин алдында
жоопкер биз болот экенбиз да. Так ошондой жоопкерчиликти сезип, өлкөнүн өнүгүү багытын 5 жыл, 10 жыл андан аркыга аныктап койбойбузбу? Мен шайлоочуларды жооптуу болууга чакырат элем. Патриот болууга чакырат элем. Бирок уюшулбаган масса чоң күчкө ээ эмес. Уюшулган топтор бар. Булар саясий партиялар. Саясий партиялардын лидерлерине кайрылып, мыйзамсыз, таза эмес ыкмалардан баш тартууга чакырат элем. Андан башка түздөн түз конституциялык укугу таза адилеттүү шайлоолорду өткөрүүгө милдеттүү болгон өкмөт, Борбордук шайлоо комиссиясы, соттор бар. Аларды чакырат элем. Келгиле барыбыз, мен азыр санаган милдеттерибизди абийир менен, ар-намыс менен өзүбүз үчүн эмес, эл үчүн аткарып коелу. Мына ошондо биз чоң тарыхый бурулуш жасаган болот. Мына ошондо биз, жана мен айткандай, толук перезагрузка, толук тазалануу, толук люстрацияны жасаган болот элек. Ошентип, тандоодон өтүп, элдин батасын алып келген күчтүү лидерлер Кыргызстандын тарыхын өзгөртө алат. Көңүл бургандыгыңыздарга чоң рахмат. Чоң рахмат.